Канадада бала жаңы төрөлөр менен төрөтканадан баланын келечегине окуусуна инвестиция жасап баштагыла деп айтат да. Баланын документтери менен кошо төрөтканадан чыгарып атканда ушундай кагаз дагы берет. Мисалы бала үчүн жасала турган иштер, анан ошонун 5-чиси баланын келечеги үчүн окуусуна эсеп ачып койгула деген эскертүү бар. Ушул эскертүүнү 5 жыл мурун биз балабыз төрөлгөндө ооруканадан алып, биз билбейт элек. Анан дароо банкка барып эсеп ачып койгонбуз. Айына $200 салып турабыз. Ошол нерсебиз, ошол адатыбыз жыйылып отуруп 5 жылда билинбегени менен $23,000 чогулуп калыптыр. Айына $200 жөн эле коротуп эле коет болчубуз. Бирок ушул жөнөкөй бир эскертүүнүн натыйжасында жашат энелерди мындай мамлекеттин, коомду, балдардын келечегин, негизи эле коомдун келечегин ойлоп жасап койгон жөнөкөй кадамы биз үчүн, балабыздын келечеги үчүн аябай чоң инвестиция жасоого мүмкүнчүлүк берди да. Балабыз экинчи уулубуз төрөлдү, майдын акырында ал уулубузга дагы ачып койдук, ага $300 салып атабыз. Билинбеген менен айына мисалы жөнөкөй 2000-3000 сом деген сыяктуу акчаларды жөн эле коротуп коесуң, бирок балаңа эсеп ачып ошол нерсени салып койсоң, бир канча жылда өзүң байкаганың менен бир топ акча чогулуп калат экен да. Анан инфляция жеп кетет. 3000 сом эмнеге жетмегеле деп ойлойсуң, бирок жөнөкөй эле 3000 сомдон эле айына жылына салып койсоң, бир жылда чогулган акчаны алып, мисалы балаңа компьютер сатып берип койсоң болот. Бир канча жыл чогултуп туруп балаңды жакшыраак мектепке которуп койсоң болот. 1-2 жыл чогултуп туруп балаңды англисче курстарга жиберип койсоң болот. Жакшынакай жана башкача жайкы лагерлерге жиберсең болот. Эң жакшысы 11 класс бүткөнгө чейин чогултуп туруп, университетке барганда, мисалы балаңыз бюджетке өткөн маалда дагы окуусуна жарай тургандай, кошумча жашоосуна керек деле турганда акчасын чогултуп койгон болосуз да. Жөнөкөй эле нерсе, күндө эле жасала турчу нерсе, бирок бул балаңдын келечеги үчүн аябай маанилүү, келечегин балаңа ак жол ача турчу бир жакшы бир аракеттердин бири. Ушул сымал финансылык маалыматтарды, кеңештерди алам десеңиз, менин Telegram каналым бар, Акча Жолтой аттуу, ошол жерде кеңири маалыматтардан бөлүшүп турам. YouTube каналымдагы жаңы чыккан видеолордо ошол жерге шилтемелери түшөт. Финансылык сабаттуулук, балдарымдын келечеги, үй бүлөлүк финансы, бюджет темаларына кызыксаңыз, төмөндө плюс деп, же болбосо акча деп жазып койсоңуз, Telegram каналыма сизге шилтеме